Assalamu алейкум, урматтуу көрөрман. Панкреатит тууралуу сүйлөп бермекчимин. Панкреатит бул уйку безин сезгенүүсү. Эң оболу уйку бездин уйкуга эч кандай тиешеси жок экендигин түшүнүп коюңуз. Аз уктасаңыз дагы, көп уктасаңыз дагы бул көйгөйдүн тамыры башка тарапта. Эми уйку бездин кызматы тууралуу эки ооз айта кетейин. Уйку без эки түрдүү кызматты аткарат. Биринчиси тамак сиңирүүгө катышуу, экинчиси гормоналдык функция. Бул дагы өзүнчө кызмат. Биз көбүрөөк азыр ошол тамак сиңирүүсү боюнча айтып өтөбүз. Демек, 3 түрдүү тамакты биз жейбиз: углевод, белок жана май. Ушулардын ар биринин сиңирилүүсүнө жараша уйку безибиз ферменттерди бөлүп чыгарат. Амилаза, трипсин жана липаза. Бул ферменттер майды, углеводду жана белокту сиңирет. Биз тамакты жегенде ал ашказанга түшөт, ашказандан майдаланып химус болуп 12 эличеге түшөт. 12 эличеге түшкөндө өт суюктугун бөлүп чыгарат. Уйку без болсо ферменттерди бөлүп чыгарат. Өтөдө айтылып өткөн ферменттер ушул азыктарды сиңирет. Качан биз панкреатит болгонубузда ушул кызматтар начарлайт. Ферменттер бөлүнүп чыкпай калышы мүмкүн же өтө аз чыгарат. Ошонун натыйжасында тамак сиңирүү начарланат. Панкреатит менен кимдер жабыркашы мүмкүн? Албетте жашы өйдө адамдар, эч кур дегенде 30 жаш болбосо андан өйдө болгон кез келген адам жабыркашы мүмкүн. Кимдер көбүрөөк жабыркайт, ошону айта кетейин. Биринчи кезекте бул алкоголдук ичимдиктерди ичкен адамдар. Дээрлик баарысы уйку бездин панкреатит болуусуна кабылышат. Экинчиси туура эмес тамактангандар. Бул боюнча дагы өтө көп нерселерди айтса болот. Кээ бирлерин айтып өтөйүн. Биринчиден, көп убакыт ачка жүрүп, ашыкча тоюнуп алуу. Ушул эң маанилүү фактор. Анан белок, май, аларды аз колдонуу. Анын ордуна кечке эле углеводдорду колдоно берүү. Ушул дагы панкреатиттин калыптануусуна зор салым кошуп коюшу мүмкүн. Андыктан туура тамактанууну үйрөнөйлү. Эми панкреатит болуп калганыңызды кантип билсеңиз болот, ошолорду айтып өтөйүн. Биринчи кезекте албетте оору белги болбой койбойт. Сол тарапта акыркы кабырганын асты ооруксунат. Көп убакыт ооруп турушу мүмкүн. Анан кое бериши мүмкүн. Же дайыма ооруп турушу мүмкүн. Катуу эмес, бирок дайыма бар. Бул биринчи белгиси, күмөн жараткан. Ушул эле оору башка ооруда деле катталышы мүмкүн. Бирок ошо катары панкреатитте дагы болот. Анан тамактын сиңирилүүсү начарлайт. Тамакты жедиңиз, ичиңиз өтөт. Жана дагы күнүңүз айланып кээде кусушуңуз дагы мүмкүн. Жана башка белгилер деле бар. Ушулар эң маанилүүлөрү. Триада симптом деп коет го. Ушул белгилерди өзүңүздө аныктасаңыз, анда күмөн пайда болду. Сөзсүз түрдө гастроэнтеролог врачка барасыз. Ал сизге төмөнкүдөй текшерүүлөргө жөнөтөт. Биринчи кезекте УЗИге, анан анализдерге, АЛТ, АСТ, анан да альфа амилаза, щелочный фосфатаза деген көп анализдер бар. Ошолорду тапшырып туруп, алардын негизинде сизге ушул диагноз коюлат жана дарыланасыз. Анан көп учурда УЗИде коюлган диагноз эми туура болуш дагы мүмкүн, бирок кээде ал оору сизде жок болуш деле мүмкүн. Анткени тамак сиңүүсү жакшы эле болуп жүрөт, анан ичиңиз жакшы эле келет. Ошондой болсо дагы панкреатит сизге коюлушу мүмкүн. Бул учурда сиз эч кандай тынчсызданбай эле жашай берсеңиз болот. Анткени сизде панкреатит болбошу деле мүмкүн. Жакшы билгиңиз келсе, томографияга түшсөңүз болот. Албетте кымбатыраак, бирок сизге жакшы жыйынтык чыгарып берет. Ошонун натыйжасында так диагноз коюлат жана ага жараша дарыланасыз. Эми дарылануу албетте эки түрдө жүрөт. Биринчиси бул врач жазып берген дарылар болот. Аларга айта кетсем, спазмолитик деп коет, ооруксунууларды жоготуучу дарыларды ичип жүрөсүз. Экинчиси ошол фермент жетишсиз бөлүп чыгып атпайбы, ошол ферменттерди толуктай турган дарылар бар. Панкреатин, мезим, креон, крезам деген ушундай дарылар бар. Ошолордун кайсынысы болсо деле кызматы бир эле. Алып колдоно бересиз дарыгердин сунушу менен. Анан дагы ашказандын функциясын жакшыртып, ашказанды дагы дарылаш керек болот. Анткени ашказан жакшы иштебесе дагы уйку безге сөзсүз түрдө таасир этет. Балким ага дагы ингибитор протондун пумпа деген топтогу дарылардан сунушталышы мүмкүн, 0 база ичишиңиз мүмкүн. Ошону менен ашказандын функциясы дагы жакшы боюнча турат. Ошондо уйку безиңиз дагы жакшырат. Бул
бир тарабы болду. Эми экинчи тарабы. Ошол эле дарыгер сизге диета дагы жазып берет. Көбүн эсе бул оорудан жабыркаганда стол номер 5 деген ушул диета бар. Ошол сунушталат. Шадящий деп коебуз. Ошондой тамактанышыңыз керек болот. Эми жөнөкөйлөтүп сиздерге айтайын. Эгерде панкреатит болгон болсоңуз, кандай тамактанган жакшы? Демек, сиз биринчи кезекте өйдүдө айтканымдай зыяндуу адаттардан арыласыз. Эч качан алкоголдук ичимдик ичпейсиз. Бул бир. Анан туура тамактанасыз. Көп убакытка чейин ачка жүрүп, бир тоюп албайсыз. Бул жакшы эмес. Анан дагы тез дегенде өтө көп эмес. Максимум 4 жолу бир күндө тамактанышыңыз керек. Бир аз азырактан жейсиз. Анан чийки нерселерди жебей каласыз. Көбүн эсе биз мөмө жемиштерди жейбиз. Мөмө жемиштерди убактылуу жебей турсаңыз жакшы болот. Жер жемиштерди жей бериңиз, бирок бышырып. Анан ар дайым жаңы тамактарды кылып жеңиз. Ошондо албетте уйку безибиздин функциясы жакшырат. Ачуу нерселерди дагы жебей турасыз. Ошентип уйку безибиздин функциясын жакшыртып алсак болот. Андан кийинки начарлоо деңгээлине өткөрүп жибербейбиз. Эгерде уйку безди карабай турган болсок, ал өтө коркунучтуу натыйжаларга алып барышы мүмкүн. Эң начар албетте бул өлүм. Анан ага чейинкилеринен экинчи типтеги диабет деп коет. Экинчи типтеги диабет бул чоң адамдардын диабет оорусу. Ага ылайык өмүр бою дары-дармек менен жана диета менен жашап калышыңыз мүмкүн. Ошол себептүү эгер панкреатит болуп калган болсоңуз, өзүңүзгө жакшыраак карап, өйдүдө айтылган сунуштарды аткарып жүрүңүз. Маалымат сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшүңүз. Анан колдоп лайк басып коюңуздар. Анан баардык мага оң отзывдарды жазып аткандарга, мага жакшы тилектерди билдирип аткандарга ыраазычылык билдирем. Дайыма эле сиздерге жооп бере албайм, бирок дайыма жакшы комментарияларды окуп өзүмө күч алам, кубанам.